Kutmatan Kadırman Kırgız elim. Biz özüm jönүндө tanıştırсам, Таластын клубунда Бакаятан тургун болом. Жашоочу. Biz жер үй жабылсын деп biz болгон канус менен болгон дене клеткасы менен каршы чыгып атабыз. Кыргызмын десеңер барыңарды чакырам. Руханий туу чокусогон Манаста жашаган кан ордо жерди сактап калалы. Азыркы могу душмандардан ачык айтыш керек да. Душмандардан да. Бир эле душман кыргыз жердин руханий туу чокусунун болгон жерди чукпайт. Кыргыз жер саткан эмес, жер чуккан да эмес. Баарыбыз бир болсок жеңишке жетебиз. Assalamu alaikum, жери комиссия мүчөлөрү жана жери коргоо азаматтары, кандай жакшысыңарбы, десболуктар жакшыбы? Эртең жер үйдү ачуу боюнча иш чара өтөт дейт. Урматтуу таластык туугандар, Талас эли, бардыгыбыздын оюбуз бир болуш керек. Бул жер үйгө буга чейинки жашырып жаткан көп маселени жер үй комиссиясы баарын ачыкка чыгарганбыз. Ошондон бери канча убакыт өттү, эски бийликтин учурунда көп тоскоолдук болду, кол салуу болду. Айрыкча биздин мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан булар дагы да ошол ишти аткарат. Булар жер үйдү ачыш үчүн элге кол салгандан да тайоо тартпайт окшойт. Ошондуктан жер үй боюнча болгон маселеге кийинки келген жаңы бийликтин адамдары да жана азырда келип отурушат. Булардын ою бардыгы мурунку инвестор деп коет, аларга өтө карыз болуп калган. Аларды берген акчасын жеп жутуп коюшкан. Ошондуктан өздөрүнүн башын сакташ үчүн жер үйдү ачып берүүгө аракет кылып жатышат. Жер үйдө болгон бардык кемчиликтерди оңдоп, түздөп, бардык келишимдерди кайра жасайбыз деп убада берип кетишкен. Андай ишти жасаганда жок. Демек, буларга Таластын элинин жеринин керегиси жок. Күнүмдүк ала турган алтынды гана көздөп жатышат. Эгер ушундай мамиле жасай турган болсо, анда биздин жер үйдү ачууга болобу? Эгер ача турган болсо, анда элдин ой пикирин көңүл бурбай, урганым жок деп мамиле жасап атат. Демек, бизде дагы да болсо жемкорлорго, ач көздөргө, элин жерин саткандарга жол ачып берип атат. Эртеңки келе турган президент бийликтин адамдары ушуга ишке бара турган болсо, анда кыргыз элим буга чейин абдан чоң үмүт менен ишендик эле. Эми ишенүүгө болобу, болбойбу деп ар кимибиз ойлонушубуз керек. Жер үйдү ачкандан кийин башка ишиңердин бардыгы токтойт, билинбей токтойт. Убакыт келгенде жерибиздеги айдалган өсүмдүктө, бак дарагыбызда, мөбө жемиштерибизде бардыгы жараксыз болот. Андан кийин Өзбекстандын бардык жемиштерине көз кор болуп олтурабыз. Буну туура түшүнгүлө. Жасап аткан мээнеттерибиздин бардыгы эч нерсеге жарабай калышат. Ушунчалык мыйзамсыз жасалган иштерге күчкө салып туруп ачабыз деп иштетебиз деп атканына кандай оюңуздар бар? Жок дегенде 1-2 жыл токтотуп, калган нерселердин баарын кичине бир оңдоп, анан элдин ишенимине киргенден кийин жасаса болмок. Демек, эл менен иши жоктугунан көрсөтүп атат. Эгерде президент келип эртең үстүнөн учуп келеби, көктөн түшөбү, же болбосо кайсыл тарабынан келип жер үйдү ачып келе турган болсо, Таластын элин тебелеп кеткендей болот. Демек, биздин жемкорлор эч кимиңер менен сүйлөшпөйт. Ооз ачсаңар чекеңерден алып барып туруп, кайра камап, коркутуп, түндөп келип, үйүңөргө чейин кол салгандан тайоо тартпайт. Бийликтин адамдары, кошоматчы, рекеттер
эл душмандары бул ишти жасайт. Ошондуктан эртеңки жер үй ачылышы боюнча бардыгыбыз оюбузду билдириш үчүн талашка барышыбыз керек. Эгер азыр көңүл бурбай кайдыгер болсоңор, кийин бул нерсени токтотуш кыйын болуп калат. Ошондуктан жер үйдөн түшкөн акча, жер үйдүн байлыгы ушул убакка чейин Кыргызстанга пайдасы тийбеген, эми тийгизмек беле. Жанагындай болуп себелеп кээ бир ачык көз эки жүздүү адамдарга кекиртегине бир аз акча берип коет, ошолор элге каршы чыгышат. Өзүбүздүн эле кулунубуз губернатор болуп келди. Кызмат үчүн барын сатканга даяр болуп келди. Бул эмне деген 200-лүк адам. Албетте биринчисин жактырган жокпуз. Анда ошондой акыбалга жеткизди. Таксист экен, анан мындай экен, иш билбейт деп олтуруп, аксакал кары жашы менен каршы чыгышты. Мына анда кетирдик. Ал эң туура кылды. Өзүнүн позициясынан кайтпайм дегендиги үчүн кысып олтуруп жумушунан кетирди. Баарын кыйратам деп келген, алда инибиздин колунан эмне келет экен. Ушундай адамдар кызматка келе берсе, эч убакта Кыргызстанда өнүгүү болбойт. Ошондуктан кече күнү эле мынакей сүт тармагынан канча деген талас эли боюнча зыян тартып барган адамдарга губернатордун жообу болуптур. Элдин өзүнө убал жок деп. Мына эл үчүн иштейби же күнүмдүк ошол жердеги жасалма ишкерлерге иштейби? Ишкерлер деп коет, ишкерлер эмес, бизде бардыгы алып сатарлар. Чыныгы ишкер, дыйкансыңар, дыйкандар ишкер деп силерди айтат. Бардык ишти өз мойнуңарга алып атасыңар. Иштеш үчүн үйүңөрдү, өзүңөрдү кредитке коюп, көптөгөн процент алып, бардык тапкан ташыңарды жерге жумшайсыңар. Алган түшүмүңөр эмнеге жетип атат? Жердин акыркы мүмкүнчүлүгүн соруп алып туруп, ушул акыбалга жеткизген. Эми элди көзкөр кылып, карайлатып, ачка калтырып, мына жер үйдү ачпасаңар дагы ачка каласыңар деп, булар алтынды, жер үйдү талкалап сатып кетип калат. Ушул убакка чейин Кыргызстанда ачылган алтын кендерден эмне ишибиз бүттү? Ойлонуп көрүлөчү. Эгер жакшы болсо, биз мындай акыбалга жетпейт элек да. Демек, бул иштин бардыгын жасап атканда мыйзамда жазылгандай бардык бийлик, байлык элдики дегенди унутпагыла. Элден сурабай, элге көңүл бурбай, эл менен акылдашпай, президент эмес, жана калса андан да жогорулган адамдар, акысы жок, бийликке келген адамдар, убактылуу ашып кетсе, мөөнөтүнө жетсе, 5 жыл иштейт, жетпесе, өздөрүнүн жасай турган ишин жасап олтуруп кетип калат. Сабак алайлык буга чейинки болгон иштерден. Азыр бекем турбасак, өз талабыбызды коюп, укугубузду коргосок, мындан ары да ошондой мамиле жасашы толук ишеничтүү. Урматтуу талас эли, ойлогула, кара ниетти кылып, ушу алтынды аштырбай, анан бузукулук кылып атат деп. Бузукулардан сактанайлык. Ушул убакка чейин таласта иштеген 1000 адам дейт. Эртең 2000-3000 адам иштесе да кул болуп иштейт. Эч кимизине эмгек келишимин түзбөйт. Бул убакка чейин да болгон эмес. Эми да болтурбайт. Кааласаң иште, каалабасаң кет деп бардыгын эсепке, ачык айткан кишилердин бардыгын список кылат да, чорный списокко киргизип, бири-бирибизге душман кылып салгандан башка пайда таппайт. Ушунчалык иштин бардыгын бетин ачып берсе де, кайра ошолорго жол ачып берип аткандыгына кандай деп түшүнүк бересиңер. Ойлонуп иш кылайлык. Мүмкүн болсо бөлүшөйлүк.